Жаратканым аял кишини жараткандан кийин жанына периште келип бетинен сылайт экен. Жараткандан сурайт экен. Эмне кыла алат? Ойлоно алабы? Сүйлөй алабы? Эмне дарамети бар деп. Жараткан айтып атат. Ысык суукту бирдей көтөрөт. 9 омуртканы ажырап толгоо келгенде кынтытпай дүйнөгө жашоонап келет. Отко сууга кирет. Уктабай чыгат. Азаптын баарын тартат, бирок жылмайып эртең менен үйгө кут бере берет дейт экен. Периште экинчи жолу сылап кетсе көз тарабынан жаш агып кетет экен, суу агып. Периште чочуп кетип, "Ой, бул эмнеси?" десе. Бул мен жараткан аял киши кубанганда дейлет. Катуу капа чегип, заргашап, жаны кашайган дейлет. Ошол көзүнүн жашы менен өзүнүн ички дүйнөсүн тазалап турат дайыма. Эртең менен эч нерсе болбогондой зынтпай тура келет, үйдүн куту болуп деп. Ошондо периште башын ийип өзүнө шерт берип, дүйнөгө ант берип, ар бир отурган аялды ушул залда периште ээрчип жүрөт.